Ирандын жогорку лидери Али Хаменей өлтүрүлдү. Reuters. АКШ менен Израилдин операциянын натыйжасында Ирандын жогорку лидери Али Хаменей баштаган бир нече жогорку даражалуу чиновниктер каза болгондугун Израилдин 12 каналы жана агенттиги Израилдин жогорку даражалуу чиновнигине шилтеме жасап билдиришти. Мындан тышкары журналисти Барак Равид дагы өздүк булактарга шилтеме берип кабарлаган. Равиддин айтымында, Израилдин АКШтагы элчиси Эхиэл Лейтер Вашингтондогу бир нече жогорку даражалуу чиновниктерге Хаменейнин өлүмү тууралуу кабарлаган. Израилдик журналист Амит Сигалдын айтымында, Хаменейнин сөөгүнүн видео тасмасы Израилдин премьер-министри Нетаньяхуга жана жогорку даражалуу коопсуздук кызматкерлерине көрсөтүлгөн. Иран азырынча Хаменейнин өлүмүн тастыктай элек. Али Хаменей 1939 жылы 19 апрелде Ирандын Мешхетте шаарында туулган. Ал 1994 жылы улуу аятолла деп жарыяланган. Ошондон бери ал Америка өкмөтүн бир нече жолу сындап келген. Ал эми 2014 жылы АКШны бүткүл адамзатка каршы тираниянын символу деп атаган. Иранга каршы аскердик аракеттердин башталышын жарыялаган АКШнын президенти Дональд Трамп азыркы Иран жетекчилигин ырайымсыз жана кооптуу адамдардын тобу деп атаган. Ал Иран өкмөтүнүн душмандык аракеттери АКШга түздөн-түз коркунуч туудурганын айткан. Бүгүн 28 февралда АКШ менен Израиль Иранга каршы кеңири масштабдуу операция башташты. Чабуулдар Тегерандагы жана Ирандын башка шаарларындагы аскердик жана административдик объекттерге жасалууда. Иран чабуулга жооп катары Израиль аймагына ондогон ракеталарды учурду. Мындан тышкары Иран АКШнын аймактагы базаларына сокку урууда. Агенттиги Бахрейн, Катар жана Кувейттен кийин Абу-Дабиде да жардыруунун үнү угулганын маалымдады. Иран бийлиги буга чейин эгер АКШ Иранга чабуул жасаса, анын аймактагы базалары мыйзамдуу бутага айланарын эскерткен. Иранда Хаменейнин өлүмүнө байланыштуу 40 күндүк аза күтүү жарыяланды. Ирандын жогорку лидери Али Хаменей каза болду. Иран бийлиги өлкөдө 40 күндүк аза күтүү жарыялады. Бул тууралуу Ирандын мамлекеттик телеканалы билдирди. Телевидениенин маалыматы боюнча, каза болгон мамлекет башчысын эскерүү үчүн Иранда кийинки 7 күн жумуш эмес күндөр деп жарыяланат. Ирандын маалымат агенттиги ошондой эле жогорку лидер Али Хаменейнин үй бүлөсүнүн 4 мүчөсү, кызы, күйөө баласы, небереси жана келиндеринен бири Израиль менен АКШнын соккуларынан каза болгонун билдирди. Ирандын президенттик аппаратынын маалыматы боюнча, Ирандын жогорку лидеринин өлүмү жоопсуз калбайт. Бунун баш катчысы Иранга жасалган чабуулду айыптады. Бунун башкы катчысы Антонио Гутерриш жакынкы чыгыштагы бүгүнкү аскердик эскалацияны айыптады. АКШ менен Израилдин Иранга каршы күч колдонуусу жана Ирандын андан кийинки аймактагы жооп кайтаруу аракеттери эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту бузат, деди Гутерриш. Ал согуштук аракеттерди тез арада токтотууга жана чыңалууну басаңдатууга чакырып, муну аткарбоо аймактагы жарандар жана туруктуулук үчүн олуттуу кесепеттерге алып келүүчү кеңири аймактык жаңжалга алып келиши мүмкүн экенин эскертти. Бунун башкы катчысы бардык тараптарды тезинен сүйлөшүү үстөлүнө кайтып келүүгө чакырды. Эл аралык укукка жана буунун уставына ылайык эл аралык талаш-тартыштарды тынчтык жолу менен чечүүнүн башка альтернативасы жок, деп баса белгиледи ал. Бүгүн 28 февралда АКШ менен Израиль Иранга каршы кеңири масштабдуу операция башташты. Чабуулдар Тегерандагы жана Ирандын башка шаарларындагы аскердик жана административдик объекттерге жасалууда. Иран чабуулга жооп катары Израиль аймагына ондогон ракеталарды учурду. Мындан тышкары Иран АКШнын аймактагы базаларына сокку урууда. Агенттиги Бахрейн, Катар жана Кувейттен кийин Абу-Дабиде да жардыруунун үнү угулганын маалымдады. Иран бийлиги буга чейин эгер АКШ Иранга чабуул жасаса, анын аймактагы базалары мыйзамдуу бутага айланарын эскерткен. Трамптын Иран боюнча акыркы планы стратегиялык кызыкчылыкпы же системалык кыйрообу, бир нече аптага созулган чыңалуу жана америкалык күчтөрдүн Перс булуңуна топтолушу акыр аягында Израиль менен АКШнын Ирандагы буталарга, аскердик жайларга жана өлкөнүн жогорку жетекчилигинин резиденцияларына биргелешип сокку урууга алып келди. 28 февралда Ирандын ири шаарларына чабуул коюлуп, аларды калың түтүн чулгап жаткан маалда Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп администрациясы кандай максатты көздөп жатат деген суроо пайда болууда. АКШ президенти бир туруп жакшы келишим түзүү чакырыктарын таштап, Тегеран режимин алмаштырууну кыйыткан билдирүүлөргө басым жасап келсе, анын 28 февралдагы кайрылуусу менен соккулардын мүнөзү саясатындагы радикалдуу өзгөрүүнү каңкуулады. Максималдуу кысым көрсөтүү канааттанбай, эми АКШ Иранды регионалдык держава катары нейтралдаштырууну көздөгөндөй. Бир нече айдан бери Трамп Тегерандын өзөктүк программасын көбүрөөк чектеген жаңы келишимге жетишүүнү максат кылганын айтып жүрдү.
Бирок коргонуу жаатындагы израилдик көз карандысыз эксперт Майкл Горовиц дипломатиялык аракеттер туңгуюкка кептелди деп эсептейт. Вашингтон менен Тегерандын сүйлөшүүлөрү Трамп каалагандай нукта жүргөн жок көрүнөт. Ортодогу мындай чоң айырмачылыкты эске алганда сүйлөшүүлөр жолу менен мунаса табуу мүмкүн эмес, деп айтты эксперт Азаттык радиосуна. Анын айтымында, ирандык аткаминерлер Трамп 2018-жылы чыгып кеткен келишимден мыкты макулдашуу түзүлдү деп айтуусу үчүн чегинүүнү каалаган жок. Дипломатиялык мүмкүнчүлүктөр түгөнгөндө Вашингтон өзгөртүүнү күч менен ишке ашырууга өттү. Ирандын эли козголобу АКШ-Израиль стратегиясынын маанилүү бөлүгү ички көтөрүлүшкө үмүт артуу көрүнөт. 28 февралдагы билдирүүсүндө Трамп Ирандын коомчулугуна түздөн-түз кайрылды. Ал Иран элинин эркиндиги жакындаганын айтып, өлкөнүн жарандарын операциянын аскердик бөлүгү аяктагандан кийин өкмөттү өз колуна алууга чакырды. Былтыр ичинде Израиль менен 12 күндүк согуш маалында диниятчылар бийлигин төңкөрүү чакырыктарына анча көңүл бурулган эмес. Ирандыктар аман калуунун аркасында башпаанек издөө менен көбүрөөк алектенген. Бул ирет өнөктөштөр ислам жумуриятындагы психологиялык абалдын өзгөргөнүн эске алгандай, режимден алсыраганын көргөн эл көчөлөргө агылып, жетекчиликке каршы олуттуу аракеттерге барат дегенге ишеним артылгандай, деп эсептейт Тегерандын атомдук куралга ээ болуусун алдын алуу багытында иш алып барган америкалык уюмдун директору Джейсон Братски. Ал эми эксперт Горовиц демонстранттардын активдүүлүгүн чечүүчү фактор деп баалоодон алыс. Анын пикиринде, америкалык жана израилдик расмий адамдар нааразылык акцияларынын кайрадан тутанышын жокко чыгарбайт. Бирок алар күткөн мөөнөткө дал келбеши ыктымал. Толкундолор жаңжал аяктагандан кийин болот деген сценарий реалдуураак. Бирок режимде чамасы жетсе ага даяр турат, деп айтат Горовиц. Роль бөлүшүү Ирандын аскердик потенциалын жана жетекчилигин бутага алган соккулардын тактикасы эки өнөктөш ролду координациялап бөлүшүп алганын көрсөтөт. Братскинин айткандарына караганда, Кошмо Штаттар жооп иретиндеги чабуулдардын кесепеттерин азайтуу үчүн ислам жумуриятынын ракета потенциалын алсыратууга, ал эми Израиль ирандык лидерлерди жок кылууга басым жасады. Баштапкы баскычтын интенсивдүүлүгүнө карабай, бир жолку аба сокку кампаниясы 47 жылдан бери өмүр сүрүп келаткан диниятчылар бийлигин ойрон кыла алабы деген маанилүү суроо кала берүүдө. Горовиц кеп режим алмаштыруу тууралуу жүргөндө абадан сокку уруу практикасы жемиш алып келген мисалдар аз деген ой менен бөлүшөт. Ошол эле маалда ал бул жаңжалды өзгөртүшү мүмкүн болгон фактор катары Трамптын эскалацияга ыктаганын атайт. Ислам жумуриятынын чабалдыгын эске алуу менен президент Трамп айрым жоготууларга учураса да узакка созулган кампанияга даяр деген ыктымалдыкты жокко чыгарбайм, деп айтты эксперт. Акыр аягында бул кампания эмне менен аяктары Ирандын канчалык тез алсырашына көз каранды болмокчу. Ракеталар менен аткылап жооп кайтаруу жана глобалдык экономикага зыян келтирүү дарамети башында эле жоюлса, Вашингтон өзүн ишенимдүү сезип калат жана ислам жумурияты түпкүлүктүү идеологиясынан баш тартмайынча же ички толкундоолордон улам кулабаса, чабуулун улантышы мүмкүн.